суроо берейин. Баягы сиз Кыргызстандын батырлары, Кыргызстанга көп, Кыргызстан баарына эле таанымал Манас Ниязов, Кыяз Ниязовдун апасы бир суроо. Ушундай батырларды тарбиялоо, ушундай батырларды өстүрүүнүн сыры эмнеде? Сыры биринчиден Аллахымдын берген үммөтү бизге. Машалла. Экинчиден анан туура тарбия берип, ден соолугун жакшы карап, ошого кичинекейинен үйрөтүп. Кичинекейинен эмнени үйрөтү? Кичинекейинен ушу туура жүрүп, эмен урушпай талашпай, спортко машыктырып. Машалла. Оорутпастан, сыркатпастан, эчкимесин ооруп больницага жаткан эмес. Кичинесинен ден соолугун жакшы карап, макса ошондой батыр деп ойлойм. Машалла. Бул сиздер үй бүлөңүз менен баягы улакка кызыккансыздарбы? Баягы мурун ата бабалар дагы. Машалла. Мен атам улакчы болгон, кайнатам да улакчы болгон. Анан кийин ушу байым улакчы болду. Машалла. Анан кийин ушу Кудайым 5 баланы бериптир, ушулар улакчы. Өзүм да кызыгмайга түшүп. 5 балаңыз баары тең улакчы, Алла. Өзүм да кызыгмайга түшүп жүргөм. Кыязым колунда экенде кызыгмайга түшкөм. Алла. Бул биз апа кыз кумайларды көп көрбөй калдык да. Бул кыз кумайдын бир аз ошол оюн жөнүндө айтып берсеңиз. Кыз кумай дейм ошо күлүк ат болуш керек, аркасында да. Бул ошо кыз отурат атка, Кызы бар, аркасында да күлүк ат болот, ошого атка ыкчам октуруп, атты баягы жакшы башкарып, өзүнүн эмесин милдетин атып. Баягы жигиттен качат да. Жигиттен качат. Бул ошо мааниси эмнеде турат? Качкандан эмне? Мааниси ошо кыз Жеткирбеш керек, а? Жеткирбеш керек. Жетип калса эмне болот? Жетип калса да уят болот экен билбейм. Сиз жеткирчү белеңиз же? Вообще жеткир. Машалла. Кыздарым да кызыгмайга түшүп жүргөн, 2 кызым бар. Машалла. Бул өзү баягы кыргыздар айтат го, төрөлгөндө ат менен жүрөт, өлгөндө да ат менен өлөт дейт го, машалла. Алла.